Таңкталыз берүүсү түз эфирде улантабыз эфирибизди. Ал эми учурда студиябызда коноктордубуздун таңкы меймандардын келген чагы. Ардактуу телегөрүүчүлөр, жалпыңыздардын эсиңиздерге сала кетели, 15 март мына дал ушул керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бүткүл дүйнөлүк баягы күнү белгиленген. Мына ошол туурасындагы алдыда кеп кылчу мейманыбыз студияда конокто. Тааныштыралы, монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Талас облустук бөлүмүнүн башчысы Бексултан Токтоголов мырза. Куш келипсиз. Майрамыңыздар менен. Рахмат. Кутман таңыңыз менен бир жолу саламатсызбы? Келиңиз жалпы журт менен амандашып, саламдашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз элин кирип келген кармап аткан орозо айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Учурдан пайдаланып, ошо өтүп кеткен 15 март бүткүл дүйнөлүк керектөөчүлөрдүн укугун коргоо күнү менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Мына кеп башы ушудан эле болсун. Ушул күнгө карата бир айлык жарыяланды. Мына керектөөчүлөрдүн укугун коргоо. Деги эле ушул туурасында түшүндүрүп жалпыбызга маалымат берип кетсеңиз келем. Ооба, 15 март бул бүткүл дүйнөлүк керектөөчүлөрдүн укугун коргоо күнүнүн пайда болуусуна көңүл бурап турган болсок, мунун тарыхы 1961 жылы бизге АКШнын 35-чи президенти Джон Кеннеди алып келген. Бул ошол убакта дүйнөдөгү биринчи жолу болуп керектөөчү деген түшүнүктү алып келген бизге. Ошол убакта декларацияга кол коюп, андан кийин бул тема 1983 жылы ООН тарабынан, ассамблея тарабынан декларация кабыл алынып, ошодон тарта бүгүнкү күнгө чейин 15 март бүткүл дүйнөлүк керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо күнү болуп саналат. Ал эми керектөөчүнүн укугун коргоо монополияга каршы жөнгө салуу кызматына ыйгарым укуктуу катары берилген. Ошондуктан кызмат тарабынан 1 марттан 31 мартка чейин атайын бир айлык жарыяланган. Ошол керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө эл арасына кенен маалымат берүү. Жалпы эң негизги максаты ушу маалымат берүү болуп саналат да. Токтоло кетип турган болсок, бүгүнкү күнгө чейин биз тараптан, Талас облустук бөлүм кызматкерлери тарабынан Талас облусундагы окуу жайларда семинарлар өткөрүлүп жатат, дагы Кудай буйрса өткөрүлөт. Андан тышкары сатуучулар менен семинарлар өткөрүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча мындай кененирээк маалымат берүү аябай кызуу иш жүрүп жаткан кез да бүгүнкү күндө. Бул датанын алкагында жарыяланган бир айлыктын жүрүшүндө кандай багытта, кандай маселелер боюнча же кандай темалар боюнча маалыматтар берилет? Ушуга да токтоло кетсеңиз. Бул боюнча айта кетип турган болсок, иш-чараларга эң негизи эле айтып өткөндөй семинарлар өткөрүлдү, жыйындар өткөрүлдү, дагы өткөрүлөт Кудай буйрса. Эгер тагыраак токтолуп кетип турган болсок, бүгүнкү күнгө чейин биз Кыргыз Республикасынын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн талаптары боюнча сатуучуларга биз тараптан көрсөтмөлөр берилип жатат. Бул көрсөтмөлөрдү берүүдө биз өзүбүз гана аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзбөстөн Улуттук банктын, Талас облусундагы Улуттук банктын өкүлдөрү менен биргеликте, жерлерде салык кызматынын өкүлдөрү менен биргеликте жүргүзүп жатабыз. Ал түшүндүрүү иштеринде негизги мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарлардын бири бул керектөөчүнүн маалыматка болгон укугу, башкача айтканда баа тууралуу, ошол көрсөтүп жаткан кызматтын баасы тууралуу маалымат сөзсүз түрдө белгилениши керек. Андан тышкары бүгүнкү күндө ушу эң көйгөйлүү нерсе болуп турат. Накталаа эмес төлөмдөр Талас облусунда көп колдонулбайт да. Ал эми бул мыйзамда көрсөтүлгөн эң негизги талаптардын бири. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан жана Улуттук банк тарабынан биргелешкен токтом чыгарылып, 2027 жылга чейин накталаа эмес төлөмдөрдүн өлчөмүн көбөйтүү боюнча атайын иш пландар бекитилген. Ошонун алкагында
жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жаатында биргелешкен иш-аракеттер жүрүп турат да бүгүнкү учурда. Окуу жайларга барганыбызда биз көп учурда күбө болуп турабыз. Бүгүнкү күндө көп эле жарандар да эл арасында өз укугун коргой албайт экен да. Мындай элементарно мыйзамда көрсөтүлгөн түшүнүктөр жок да. Ошол түшүнүктөрдү кеңири берүү максатында толук иш алып барып жатабыз бүгүнкү күндө. Жакшы. Анан мына жогоруда баса белгилеп кетпедиңизби, жарандардын ошол өздөрүнүн керектөөчү болгон укугундагы айрымдары кабардар эмес деп. Ошонун эң башкы көйгөйү эмнеде десек болот? Эң башкы себебин айтсаңыз. Эң башкы көйгөйү бул элдин өзүнүн ошол кызыгуусу аз го деп эсептейбиз. Андан тышкары биз кыргыз эли мындайбыз да, аябай жапакеч, анан боорукер да келебиз го. Мисалы үчүн бир кардар сапатсыз товар алууда үйүнө алып барып ошону аныктайт да сапатсыз экенинчи. Мисалы үчүн сүттүн срогу өтүп кетти дейли. Анан бул үйүнө барып эми кайра алып барып отуруп ызы чуу саламбы, ушунун кереги жок деп эле ошол ойдон барбай коет да. Ал эми башка учурда ошол эле сүттү башка керектөөчү келип алып срогун карабай эле ичип ала турган болсо, ал өзүнүн ден соолугуна зыян келтирет. Билбестиктен да ушунун баарычы. Эгер биринчи керектөөчү ошол жерден эле келип, кайра дүкөнгө келип билдирүү жасап, бул азык-түлүгүңөрдүн мөөнөтү өтүп кетипти деп билдирген болсо, өзүнө эмес, кийинки керектөөчүлөрдүн дагы ден соолугуна зыян келтирбейт беле? Андай көрүнүштөр бүгүнкү күндө аз эмес да. Ошондуктан мыйзамда, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо мыйзамында эң негизги талаптардын бири бул товарлардын коопсуздук болуусу. Керектөөчү ошого укуктуу, товарлардын коопсуздуу болуусуна, товарлардын тууралуу кенен маалымат алууга, товарларды тандоо укугу. Жана төртүнчүсү бул ошо өзүнүн оюн билдирүүгө керектөөчү ар дайым укуктуу. Эң негизги мыйзамда белгиленген укуктар, керектөөчүнүн укуктары мына ушулар болуп саналат. Жакшы. Ал эми баягы айрым учурда борбор калаада дейбизби, көбүн эсе баягы ушундай мөөнөтү өтүп бузулуп кеткен азык-түлүктөрдү көбү алат, интернет айдыңына чыгарат да. Анан эң башкысы жарандык милдет катары ошондой бузулган баягы азык-түлүктөрдү алып алгандан кийин кокустуктан кайсыл жактарга айланышка чыгыш керек, кандай баягы биринчи талаптарды аткарыш керек? Эң биринчи талап бул керектөөчү түздөн түз өзүнүн укугун коргой алыш керек. Маалыматы кенен болуш керек. Ал биринчиден ошол товарын көтөрүп, сөзсүз түрдө колунда чек болсо жакшы да. Анткени чек бул сатуучу менен керектөөчүнүн ортосундагы келишим болуп саналат. Ал өзүнүн ошол товарды ошол жерден сатып алгандыгын тастыктоочу келишим сыяктуу деп айтсак дагы болот. Ошондуктан биринчиден ал алган товарын ошол сатып алынган жерден биринчи барып талап кылыш керек. Ал жерден өзүнүн укугун коргой албаган учурда андан соң бизге монополияга каршы жөнгө салуу кызматына кайрылса болот. Талас облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн зданиясында, имаратындагы биринчи этаж 119 кеңсе. Биз ар дайым керектөөчүлөрдүн укугун коргоп берүүгө даярбыз. Жакшы. Терең ыраазычылык билдиребиз. Эмески эркин микрофон суналы, маегибиздин жүрүшүндө айтылбай калган баягы кайрылуулар болсо дагы токтоло кетсеңиз болот, келиңиз. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат эң биринчиден. Жалпы кыргыз элине ушу Ороз айында кармап жаткан орозобуз кабыл болсун, ниеттерибизди жараткан кабыл кылсын. Андан сырткары ушу жалпы элине кайрылып кетет элек. Керектөөчүлөрдүн укуктарын, өз укуктарын биле жүрүш керек да. Ыраазычылык билдиребиз. Мына ушу жогоруда абдан керектүү баягы кеңештер менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн ардактуу телегөрүүчүлөр, бизге келген таңкы мейманыбызды дагы бир ирет эсиңиздерге салып тааныштыра кетели. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Талас облустук бөлүмүнүн башчысы Бексултан Токтогулов мырза студияда конокто болду. Ал эми биз жогоруда белгилеп өткөндөй, кесиптеш көрүүчүлөрдөн келген куттуктоо